Biz üçün устаз өткөндөн кийин аябай оор күн болду. Анткени устаз дайыма биздин жашообузда кеңеше турган, багыт бере турган киши болчу. Устаз өткөндөн кийин акыйкатта биз өтө кыйын абалда калдык. Багыт сурай турган киши жок, кеңеше турган киши жок, сабак берүүдө, ишибизди улантууда аябай эле кыйын күн болду десек болот. Бирок Кудай Тааланын тагдыры экен, ага баш ийбегенге эч кандай аргабыз жок. Баарыбыз моюн сундук. Кудай Таала устазыбызды өз рахматын алган болсун. Биринчиден ушундай чубак устазга шакирт болгон биз үчүн чоң сыймык. Өзгөчө ошол устаз жаңы келип Кыргызстанга ишмердүүлүгүн баштаган кезде окуп калгандыгыбыз. Андан тышкары устаздын аз жашагандыгы менен саз жашады. Жанагы сиздин сурооңузга ылайык биз үчүн кандай өттү десе, бул кыргыз эли, жалпы эле үммөттүн баары эле сезип турат устаздын жоктугу сезилип аткандыгы. Ошол катары эле бизге деле оор болгон. 2 жылдын аралыгында жана Тарик шейх да айтып кетти, бул жакта да Тургуналы шейх да эскерип айтса керек. Биз үчүн баягы кантип бул жактагы иш алып кетебиз, эмне кылабыз, андан кийинки устаздын калган шакирттери, анан устаздын баягы кийинки кыла турган иштери, ошол көп нерселерде бизге оор болду да. Жалпы мусулмандарга кандай эле оор болсо, биз үчүн деле ошондой оор болду деп эсептейбиз. Бул 2 жыл эл катары бизде дагы аябай бир түйшүктүү, салмактуу, оор күндөр болду. Киши устаз деген бир чоң макамга жетишти эле жашоонда. Устаз деген бул адамга өмүрүндө, жашоосунда ар кайсы багытында жол көрсөтүп, кеңешин айтып турган киши экен да. Ал кишинин жоктугу аябай эле бир оорду оңкулдап, катуу билинди. Биз эле эмес, кыргыз элине аябай эле бир оорду билинип калды. Себеби устаз Кыргызстанга окууну бүтүп келгенден кийин жалпы жонунан 12 жыл эмгек кылыптыр. Ушул элдин диний сабаттуулугун жоюуда, динди жеткирүүдө, акыйкатты жайылтууда. Анын ичинен 4 жылы алгачкы жылдар болуп, элге жаңы көнүшүп, жайгашып отурукташкандыгына, андан кийин 8 жыл аябай активдүү мээнет кылыптыр, эмгек кылыптыр. Ушул 8 жылда устаз Кудай Таалам өмүрүнө дагы, ишине дагы береке берип, аябай көп эмгектерди жасап кетиптир. Бул баарыбызга өткөндөн кийин аябай эле катуу билинди.